Барс Медиа тартуулайт. Марком ырчы Акжолтой Канат уулунун Бегимай ырын Дастан Орозбеков аттуу казак ырчы аткарып чыкты. Хитырды аткарууга казак ырчынын уруксаты барбы? Аны тактоо үчүн Акжолтой Канат уулунун эжеси Торгун Онкеевага байланыштык. Которгонго ким уруксат бериптир? Бизден эч ким уруксат сураган эмес. Буга чейин Курал Чокоев чалып, казактар сурап жатат. Мен берейин деп жатам деген. Бирок мен бере албайм. Азыр өзүбүз минтип кан жутуп турганда неге алар ырдаш керек? Мен алар менен сүйлөшкөнгө азыр убактым жок. Акжолду жаңы эле жерге берип жатканда эч нерсе чече албайм десем, мен өзүмдүн билгенимди, сен өзүңдүн билгениңди кыл деди. Демек ошол жактан кетип жатат. Кара кагазы жок, биз эч кимди сотко дагы бере алмак эмеспиз. Кара кагазды кечээ эле алдык. Эми чара көрөлү десек, атабыз кырсыктап ооруканага жатып, операциядан жаңы чыкты. Кийинки жумалардан патентке өткөзүп коюп, ким уруксат бергенин сурайын деп жатам. Казактар деле уруксаты жок ырдамак эмес, дейт ал өз сөзүндө. Ал эми Акжол Канат уулунун продюсери Курал Чокоев казактар эжесинен уруксат алган болуш керек, билбейм. Мен аранжировкасын колдонууга гана уруксат бергем деп ал кыскача жообун узатты. Эске салсак, Акжолтой Канатбек уулу 2019 жылдын 11 ноябрында автокырсыктан келинчек өлкө каза тапкан. Ал белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын уулу болгон.